Кутман күн урматтуу каналымда менин көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Дүйнө тынч эмес кайра болуп атат. Ошол 3 ай 26-сында Руанда жана М23 деген тобу Демократикалык Республика Конгого мурун 1997 жылга чейинки Заир деп аталган мамлекетке кол салышты. 25 январда Кива губернаторунун аскердик топ бар, ошону М23 деген. Корнель Нангу Гома аскер тобун 48 сааттын ичинде чыгып кетесиңер деп талап койду. Жана ошо губернаторун атып салышты да, Кива деген ошо аймагын. Албетте 48 саатта эч ким чыккан жок. Ошондо ошо М23 деген топ Хуту элинин улутундагы, Хуту деген улут бар, аякта тирилөө калкан катары мындай тынч жарандарын кармап алышып шаарга кире башташты да. 27 январда М23 түндүк Кива аймакта 2 миллион киши жашаган Гома шаарды басып алды. Ага Руанданын 3500 аскери көмөк болду. Руанданын аскери экени аныкталды, анткени формалары сүрөткө тартылды. 3 ай 27-синде Гома борборуна Руанда аскери толук киришип ээлеп алышты Гома шаарын. Аэропортту капташты. Ошол кезде 13 Бириккен Улуттар уюмунун аскери каза тапты. Аякта көбүнчө ошол Уругвай жана Түштүк Африка Республикасынын аскерлери болгон. 400 000 Хуту улутундагы адам ушу Гомадан качкын болушту, качып кетишти, чыгып кетишти сыртка да. 27 январда Тышкы иштер министрлиги Демократикалык Конго Республикасына анын ошол министри Тереза Кайвамба Бириккен Улуттар уюмунун жыйынынан сүйлөп туруп Руанда расмий согуш ачкан жөнүндө жарыялады. 28 январда Демократикалык Республика Конгонун аскерлери Уругвай Бириккен Улуттар уюмунун аскерлерине колуна куралын тапшырып, ошол шаардан согуш болуп жаткан жерден чыгып кетишти, аман калыш үчүн да. Гутерриш М23 кыймылына сөгүш айтты, жана ошол жалпы Руандага каршы сөзүн айтты, согушту токтоткула деди. Руанда элчиси болсо жооп берди, эгерде Демократикалык Республика Конго дейт, тынчтык сактаса бул нерсе болмок эмес дейт да. Анткени негизи ошо 1994 жылы Руандада Хуту менен Тутсинин ортосунда чоң геноцид пайда болгон да. Ошондо Тутси элин Хуту эли кырып салышкан. Көп учурунда ошол аскерлерде Руандада милициясында бүт Хутулар иштешкен, жөнөкөй жарандар болсо Тутси болгон. Анан ошол милициялар эки башка тилде сүйлөшөт да. Мисалы үчүн Кения Руанди деген тилде ошол Тутси эли сүйлөйт, Хуту эли Хуту тилинде сүйлөйт да. 1994 жылы Миң дөбөлөр деген радионун жардамы менен кээ саясий топтор аябай катуу пропаганда кылышты. Тутсилер бул таракандар, кайдан Тутсини көрсөңөр өлтүргүлө деп. Бир малда ошо чоң кан төгүү болуп кетти. Миллиондон ашык 2 миллионго жакын барып калган адамдар саны ошо каза табышты да, геноциддин азабынан. Руандада негизи Тутси, ал эми Демократикалык Конго Республикасында Хутулар көпчүлүк кылат да. Ушул нерсе болуп кеткен. Анан 1994 жылы Бириккен Улуттар уюмунун аскерлери кирип бул нерселерди тынчыткан, ал геноцид токтогон. Токтогондон кийин М23 деген топ пайда болгон да. Бир аздан кийин, ошол 94 жылдан кийин 23 мартта 2009 жылы ошо Руанда жана Демократикалык Конго Республикасы келишим түзгөн. Демократикалык Республика Конго өз жергесинде Кения Руанди тилин басмырлабоого, аларга баягы өнүгүүгө жол берүүгө милдеттеме берген ал келишим боюнча. Бирок көп өтпөй, 1-2 жыл эле өтпөй, ал келишим бузула баштагандагы ошо Конгодо ошо Тутси тилинде сүйлөп, Кения Руанди тилинде сүйлөгөн адамдарды басмырлап башташкан. Ошондо 2011 жылы аябай катуу бузулуп кеткенде, келишим 2012 жылы Демократикалык Конго Республикасынын аскер күчтөрүндө кызмат өтөгөн Тутси аскерлери 300 киши каршылык көрсөтүп, ошо Конго армиясына куралдарын алып алып, Гома шаарына кол салган да, утулган, саны аз болуп. Бириккен Улуттар уюмунун аскерлерине, ошо Уругвай жана Тар аскерлерине качышкан болчу да. Албетте өзүнчө аскер деп өзүн жарыялашып, күчтөрдү топтоп, бирок баягы Тутсилердин укуктарын коргойбуз деп аракет кылып, өзүнүн саясий кайсы бир платформасын түзүп, Конгодо өзүнчө бийликке жетишебиз деген ушундай ниеттерин айтып,
ошол аракет кылышкан, бирок жеңилишкенден кийин аларды ошо Конго армиясы артынан кубалап кетип жатканда бул аскерлери турган ошол жерде Танзания, Малави, Уганда деген өлкөлөрүнөн ошолордун колуна өтүп, курал тапшырып жок болуп кеткен ошол уюм. Анан ал уюмду жок болуп кетти деп баары эсептешкен, дүйнөлүк серепчилер дагы, өзүлөрү дагы бир мамлекеттерде да. Алар уюмдун мүчөлөрү көбүнчө кырылган, көбүнчөлөрү Африка ичинде сиңип кеткен да. Анан 2021 жылы июнда Феликс Чисекеди, бул Демократикалык Республика Конгонун президенти, Руанда президенти менен келишим түзөт. Келишим боюнча ал Чисекеди ошол Конгодон алтын кенин иштетүүгө Руанда ишкерлерине уруксат берет. Руанда ишкерлери келип ал укуктан колдонуп ошол алтын чыгаруучу, алтын тазалоочу фабрикаларды курат, акчаларды кетирет, бир топ иштеп баштайт. Бирок бул нерсе Уганда президентине жакпай калат да. Үчүнчү өлкө Уганда. Уганда президентинин жини келип, ал кайра Феликс Чисекеди ДРКнын, Конгонун президентинин макулдугу менен Уганданын аскерлери кире калып, ушул кенди басып алат да, алтын кенди басып алып туруп, ошо Кивага кирип келишет. Түндүк ошол Киваны басып, аякта Руанда ишкерлерин сүрүп чыгат. Расмий шылтоосу бул Демократиялык күчтөр альянсы деген исламчыл топтор бар болчу ошол жерде. Ошону менен күрөшүүнү көздөйбүз деп жолдорду тороп алат ушул эки өлкөнүн ортосундагы. Бул нерсе албетте аябай катуу Руанданын президентине, элине жакпай калат. Уганда аскерлери чыгыш ДРК батыш Руанда жолдорун кайтармыш болуп ээлеп алганда, бир малда Поль Кагаме буга айтып чыгат, бул деген тутсилерди кайра мындай кысмырлап атышат деп. Поль Кагаме, Руанданын президенти, өзү тутси улутунан болот да. Анан ал деген жини келип бир малда ошол эле 2021 жылы бүтүлбөстөн Африка элине сиңип кеткен, жоголуп кеткен М23 топ кайра жаралып, ал ДРК чыгыштырган руштуруну басып алат. Уганда аскерлерин чектетип ийет. 2022 жылы Поль Кагаме ошо исламисттер менен биригип Руандага кол салган атат деп ошо Демократикалык Республика Конгого айып салат. Биз өзүбүздү коргонушубуз керек деп армияны күчтөтө баштайт. Көп жолу эскертет Конгону, бирок Конгодан мындай жарамдуу эч кандай кадамдар болбой коет да ошол 22 жылы. Анан бир малда М23 кайда пайда болуп, биз деген ошол 2012 жылы тарап атканда куралдарыбызды үңкүрлөргө катып кеткенбиз. Азыр кайра ошол үңкүрлөрдөн куралдарыбызды алып, кайра ошол Тутси элинин баягы укуктары үчүн Конгодо күрөшүп жатабыз деп жарыялап чыгат да. Ушул нерсе эч ким ишенбей коет. Бул деген эмне деген нерсе, бул деген кандайча пайда болушту, буну кайра Руанда уюштурду го деген сөздөр менен чыга башташат да серепчилер дагы, коңшу мамлекеттер, эң биринчи Конго мамлекетинин президенти да Чисекеди. 23 жылы бир малда баягы Чисекеди ошол Вагнер уюмдары менен акырындап сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атат деген айыптоолор Руандадан кетет да. Чисекедин аскердик кеңешчилери Москвага көп каттап калат. Көп мындай тышкы иштер министрлиги кээ бир келишимдерге кол коет. Бул нерсе Руандага жакпай калат да. 23 жылы ошол Вагнер Малиден румын паспорттору менен камсыздалган кандайдыр бир чачак, териси ак, жанакы кызгылт кишилер келе баштайт дагы. Ошо М23гө кол сала баштайт да, руштурудан. Малиден Вагнер тобу көчүп келди деп ошо М23түн аскерлери айта баштайт. Аларга эч ким ишенбейт, анткени изилдөөлөр жүргүзгөндө чын эле ошо Вагнер деп аталган топтордун паспорттары Румыниядан берилген. Аякта ассоциация Ральф деген ушул атайын VIP адамдарды коргоо үчүн ден сакчыларды даярдаган уюм бар экен, ветерандардан турган. Ошо тиешелүү деп айтышат да ошолорду. Бирок М23 баары бир тынбай, жок булар Вагнер тобу деп нече Вагнер тобун өлтүрүп, мүчөлөрүн, алардын денелерин алып келип, алардын документтерин изилдеп, булар орустар деп жарыялашат да. Анан кой тургула, согушту токтоткула деп Ангола ортомчу болуп,
Руанда менен Конгонун ортосуна, Демократикалык Республика Конго, анткени ДРК Конгонун жанында дагы бир өзгөчө Конго деген да республика бар да. Ошон үчүн Демократиялык Республика Конго деп айтууга туура келет да. ДРК Конго менен ошо Руанданын ортосунда ортомчу болуп, негизи Ангола аракеттерди кылышат. Анголадан тынчтык сүйлөшүүлөр болот. Ангола президенти ошо Руанда менен ДРК президентин кол кармаштырат. Акырында тынчтык келишимге кол коюдурат. Тынчтык келишимге кол койсо дагы 24-жылы бул кайра келишим бузулуп калат. Азыр болсо кайра ошол эле М23 топ ошол. Түшүнүп атасыңар, М23 эмче М23 анткени М23 ошол 23 март 2009 жылы келишим Тутси элинин укуктарын коргойбуз деген келишим Конгонун президенти тарабынан кол коюлган, бирок аткарылган эмес. Ошону аткарттырабыз деген уюм кайра кол сала баштайт. Ошо анан Гомага бүгүн кол салып атат да, ушул 24 жыл бүтөрү менен. Буга кайра тынчтыкты бузган бул Руанда деп айтып атат. Кайра Конго айыптап атат да. Бирок М23-нүн тобунун башчысы айтып атат, мен деген ошо Руанданын президентине баш ийбейм дейт. Конгонун президентине да баш ийбейм дейт. Мен Тутсинин укугун коргомоюнча ушул аракеттерди кылабыз деп улантып атат. Ушул Гоманы шаарын алам деп алып атат. Азыр так ушул Гома шаарын алды. Ошол М23 топ. Бул деген өзү алты аймактагы 100дөн ашык аскерий топтордун бири. Негизи ошо 100дөн ашык аскердик топ Африкада Түндүк Киву деген ошо Руанда менен Конгонун ортосундагы жер үчүн салгылашып жатат. Алардын негизи максаты ошол Түндүк Киванын кендерин багындырып алуу. Анткени бул жерде эң чоң дүйнөдөгү кендер жайгашкан, сейрек кездешүүчү металлдардын кобальт кендери бар. Германий, тантал, көмүр аябай көп. Анын ичинде темир, литий, алтын, нефть жана алмаз бар да ушул жерде. Анын баарын чыгаруу өтө жеңил, чоң тереңдикке жатпайт, рудалар аябай бай, ошон үчүн ушул нерсе аябай кызыктуу болуп атат. Буга кызыкчылыктуу Уганда, Вагнер тобу Орусиянын, Франция, Британия, АКШ, Кытай кызыкчылыктарын көрсөтүп жатат дагы, жана ушул үчүн күрөшүп жатат да. Ошондой эгерде ишкерчилик келишимдери мамлекеттер тарабынан аткарылбаса согуш болуп кетет экен да. Ушуну дагы бир байкаш керек. Биринчиден, экинчиден чоң державалардын кызыкчылыктары бириксе согуш болуп кетет экен. Адмирал Нельсон бир кезде айткан, эгерде соодагерлердин кыйкырыгы угуласа, Замберектин атышы угулат деп. Ушул чын экен да. Эгерде чын эле дүйнө жүзү боюнча соода, бизнес, ишкерчилик жасабаса, өлкөлөр ич чара, анан ушул согушка айланып кетип атат да тез эле. Ошондуктан ишкерчиликтин мааниси өтө зор. Ишкерчиликти баштоо үчүн бизнес пландоону билүү керек. Ошол QR код менен катталгыла, мындай телефон менен QR код окуган программасын жүктөп алып, карасаңар эле баягы каттоо формасына жиберет. Ошол жерден анан аты жөнүңүздү жазсаңар, суроолорго жооп берсеңер, силерге анан кат келет. Катта толук менен эмне кылыш керек экенин бүт баары жазылып келет да. Каналды колдойм десеңиздер, бул QR менен колдоп койсоңуздар болот. Ошол комментарийлерден силердин пикириңерди күтөм да. Ушул согуш боюнча кандай ойлоруңар бар? Эмне үчүн ушундай согуш болуп атат? Бизде ушундай тобокелчиликтер тегеректе жокпу? Ошондой тобокелчиликтерди алдын алуу үчүн эмне кылыш керек болчу? Африкалык өлкөлөр өзүңөрдүн ой пикирлериңерди айткыла. Ошо чоң согуштун аркасы менен чыгыш Европада майында согуштардын да саны азайбай жатат. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.